Салам достор, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Окшогон суроолор абдан көп келет. Кандайсыз? Илим аке, прививка боюнча оюңуз кандай? Кызыма жасатсамбы же жокпу? Жөөттөрдүкү составын эч ким билбейт дешет го деп айтып атат да. Эми урматтуу укам, иним, мындай нерсе да. Эгерде мен прививканы албетте алыш керек деп баардыгыңыздарга айтам. Мурда мен ушинтип айтсам, көп ушу динге анча-мынча аралашып калган адамдардын бул алардын составында бул жөөттөр чыгарат. Алардын составында ошо чочко бар экен, анан тигил бар экен, анан ошо исламга туура келбеген нерселер бар экен деп сен ошону пропаганда кылып атасың деп мага айткан учурлар да болгон да. Тилекке каршы. Мен эки нерсени айтып кетем. Бир нерсе статистиканы кара, иним, статистиканы карасаң, ошоки тилекке каршы бул дүйнөдөн ошоки өтүп кеткен жаш балдар, каза болуп кеткен балдардын, оорудан, жөнөкөй эле жеңил оорулардан каза болуп кеткен балдардын басымдуу көпчүлүгү 90%дан өйдө, айрым учурда 95-96% бул ошол прививка албай калган балдар каза болот. Албай калган. Бул прививка деген бул илим да. Илимден далилденип келген да илгертеден. Бул биринчи. Экинчиден, биздин аалымдар деле мына акыркы учурда айтып баштады го. Мына жанагы фатвалар чыга баштады го. Айтып атышпайбы? Прививка алса болот, прививка алыш керек деп дагы пропаганда кылып атпайбы? Ким албаш керек деп атса, мен ойлойм ошол душман депчи негизи. Эми бирөөлөр айтат ошол динге таянып мен албайм деп айтат. Бирөөлөр айтат бул деген ошол деги эле прививка бул туура эмес нерсе, адам баласынын организми өзү күрөш керек ошол оорулар менен деп айтат. Бирөөлөр айтат айрым учурлар бар да, ошо прививка алгандар деле каза болуп калган учурлар бар да тилекке каршы. Ар кандай болупчу. Анан мына прививка алган үчүн мынакей каза болду деп, анан ар кайсы нерсени ойлоп, ошо пропаганданы жанагы сарафанный радио деп коет, ушак болуп тарап келип, анан ошентип окуя албаш керек экен деп келет да. Мен өзүм өмүр бою прививка алып келгем. Менин балдарым, Кудайга шүгүр, баары түгөл аман эсен, баары прививка алып келген. Прививка алыш керек, бул деген илимден келген да. Бул илимден, билимден келип тастыкталып келген да. Каяктагы жөөттөрдү айтасыңар, каяктагы бир ошо составында эч ким билбейт экен деп айтасыңар. Мунун составы эмес, тиги ошол жерде күнүгө жеп аткан тамагыңдын ар биринин составын жакшы билесиңерби? Ошоке суроо коюп көргүлөчү. Керек болсо биз ошону деле тыңыраак билбейбиз. Составын билбейбиз, бирок жеп атпайбызбы баарын эле? Керек болсо тиги биз мөңгүдөн келип атат деп сууну ичип атпайбызбы? Ошол суунун составын билесиңерби же билбейсиңерби? Чоң маселе. Себептен ал алып келгичекти канча деген ошоки жанагы породаларды, минералдарды барып агып, ошорекин жууп, аралашып келип анан ичебиз биз. Мен бул жердеги суу менен тетиги мөңгүдүн башындагы суу кандай экенин абдан жакшы билем. Ошол жерде себептегенде тоого чыгып, ошол жердеги биздин мээбизде калып калганда ак мөңгүнүн суусу деп анан ошону ичиш керек да, ошолду ичсең супсак да, даамы таптакыр жок, иче албайсың. Ичсең суусундугунду дагы кандырбайт да. Анан туруп ошоки ылдый жактан ичкен суу башкача. Себеби кийин түшүндү да, көрсө ошол ак мөңгүдөн эрип, агып келип атып, суу таштарга тийип атып, ар кандай минералдарды агып келип, жууп келип, анан азыр ичкен суубуздун даамы таптакыр башка экен да. Анан муну айтып атасыздар, ошоки биз ошо прививканын составын билбейт. Суунун составын билбейсиңерсиңер. Суу ичип аткан, күнүгө ичип аткан суунун составын билбейбиз керек болсо. Суунун составын билбейбиз керек болсо. Анан муну кайсарыбызга айтабыз? Бирөө айтса эле ушинтип айтып атышат го, дешет го, тигинтип атат го дегенди эле жаман көрөм да.
ким айтып атат ошол экени, кана ким ошол экени изилдеп көргөн бирөө бар бекен, ушунун составы мындай экен, мен көрдүм, момундай экен деген барбы? Жок да, ушак болуп эле келип атат. Ошондуктан мен мынтет элем, ошо уулдарыңардын, балдарыңардын камын көргүлө, ушактан алыс болгула. Эми азыркы медицина деген бул өнүккөн, исламда дагы бул жат көрүнүш эмес, ошол эле медицинаны колдонушат. Ошол экени колдонуп эле аракет кылыш керек да туугандар. Ошол эле менин суроом.